Марат Муканович, сіз тәжірибалы генералсыз. Конституциялық емес қызметте еліп отырған киши конституциялық қызметте еліп отырғандарға бұйрық бере алабы? Bizde президент президент болса шайланған, ал конституцияның кепілдігі... Жоқ. Бірдеме деселе бір балекет баштады. Президент президенттіңермен аман бол. Мен айтып отырмын. Конституциялық қызметте отырбаған киши конституциялық қызметте кишиге бұйрық бере алабы? Қауіпсіздік кеңеш бұл конституциялық орган. Тура. Қауіпсіздік кеңеш. Тура. Емі қараңыз. Россияны турап киргизе салды. Мен айтып отпаймын ба? Ертеменен күз күні қарайды, Москвада эмне болгон болсо ошону соқыртып бойдон кайталай беребиз. Бирок Россияда конституцияны, мыйзамды бекем кармап, конституция атайын кызмат киргизди Дмитрий Анатольевичке. Атайын. А биз соқыр ошону кайталап койдук, бирок конституцияга дал келбегенин эч ким айткан жок. Мен каалайм ушундай болуш керек деди, болуп калды. Сиз тажрыйбалуу генералсыз. Келечекте, тарыхта, мен бүгүн эле айтам, 100% ал конституциялык кызмат эмес деп бүгүн айтам. Сиз кийин айтышыңыз мүмкүн, бүгүн айтып койсоңуз, ошол кызматты ээлеп отурган киши ГКМнын төрагасына, ички иштер министрине, коргоо министрине буйрук бергенге укугу барбы? Биздин конституциянын гаранты болгон президент. Президент дайындагандан кийин анткени мына мыйзамга да кирип атат, курамына, составына кирип атат, коопсуздук кеңештин киргизе берет. ООНдун генеральный секретарын деле киргизип койсоңор боло берет указ менен. Мен айтып атам, анын макамы барбы, жокпу деп. Макамы бар, убактылуу макамы бар. Жок, конституцияда жок анын макамы. Жобосу бар. Убактылуу жобосу бар. Конституцияда жок. Конституциялык органда конституцияда көрсөтүлгөн эмес. Ошон үчүн айтып атпайбыз биз. Көрсөтүлгөн эмес. Конституцияда көрсөтүлгөн. Конституцияда мурда көрсөтүлгөн. Мурдагы конституцияда көрсөтүлгөн. Жок, мурдада жок эле. Мурдагы мыйзамда көрсөтүлгөн. Жок. Ошондо кимдер турарын. Мына азыркыда болсо конституцияда президент өзү аныктайт деп атат. Марат Муканович, илгери деле президент өзү аныктаган, эч ким аралашкан эмес. Мен ошо коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеген киши катарында айтайын. Президент илгери деле аныктаган. 30 жыл дегенди жакшы көрүп жакшы айтасыңар. 30 жылдан бери эле ушундай. Аны эч өзгөргөн жок. Бирок сиздер акча чагап кетип баратасыздар. Конституциялык эмес кызматты конституциялык кызматтардан жогору коюп коюп атасыңар. Сиз билесиз муну, макулсуз менен, бирок билем да абалыңыз, жагдайыңыз. Туура келбейт азыр андай жооп. Адакын Кесимович, эгерде чынына келсек, бул юридикалык жактан изилдене турган маселе экен. Бирок президентибиз муну дайындагандан өзү дайындагандан ал өзүнүн ишин жазып атат. Бирок билесиздер, коопсуздук кеңештин төрагасынын астында, президенттин астында секретариат иштейт. Мен секретарь катары президентке түздөн түз баш ийем. Мен орынбасарына да баш ийбейм, башка да баш ийбейм. Түздөн түз президент баш ийем. Мына себеп сиздин конституциялык кызматыңыз бар. Да. Сиз мыйзамды отурасыз. Туура. Ал мыйзамсыз отурат. Мыйзамсыз деп айтыш кыйын. Конституциясыз. Дагы айтам, юридикалык жактан бир талкуулап көрөбүз. Эмнеге он чыкпай калды билесизби? Талант Масадыков деген тажрыйбалуу, сабаттуу инсан, ал билип турат өзүнүн абалын. Ал билип турат. Ара төрөлгөндүгү бар, бирок күбөлүгү жок. Адакан Кесимович, мына жана мыйзамды улуттук коопсуздук боюнча чалгындоо жөнүндө талкуулап атканда анча-мынча вопрос болуп кетпеди, суроолор. Ошондо дагы тигиндей кырдаал болуп кетсе, мындай кырдаал болуп кетсе, силер кантесиңер өзгөчө чалгын органдары. Мына ушул сыяктуу да улуттук коопсуздукту, мамлекеттик коопсуздукту камсыздоодо мамлекетте мыйзамдуу түрүндө боло турган көп мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керек. Ошонун ичинде биздин Масадыков мырзанын эл аралык тажрыйбасы бар, чоң абдан тажрыйбасы, билимин биз азыр пайдаланышыбыз керек. Менин оюмча ошол эркини президент ошону эске алуу менен аны ошол эркин кызматка дайындады. Ал өзүнүн жакшы жагынан гана пайдасын гана келтирип атат менин оюмча. Ошондон биз азыр ушул бирок жанагы сиз айткан юридикалык жагын дагы жалайтайын, биз карап көрөлү. Караганда конституцияда